Туугандар, мына Нуреки кече күнү кызык үчүн санап койдум эле, жанагы 11 мусорный жанагы таштанды челектин жанында илинип турган 11-инен мына ушунча чогулду. Анан эми мен муну кадимкидей эле жайып, кургатып, анан кайра мешокко салам. Мына азыр кургагандарын мен бияка мешокко салып атам. Бул ушундай ак мешок менен где-то 1,5 чыгат да. Алып келип анан жерге жаям. Момундай кылып чоңдорун майдарак кылып туруп ушинтип жерге жаям. Анан бүт баарын кайра саламын. Мына карагылачы, мына жерде мындай булучка. Кээ бирлеринде ушинтип мынтип көгөргөндөр болуп калат арасында. Бирок алардын көбүн эмеге аябай бузулгандарын чылап туруп эле тоокко берип салам сразу. Анан момундай тазалары эми бул баары бир баягы мусор кыргытат да, жанагы мусор алып кеткендер. Анан ошо менен малга кетет мына. Эми муну албасаң деле алар деле баары эмеге таштандыга ыргытышат. Эми мен коркконум ушул бир Кудайдын каарына калбасак экен деген эле ойда ушул. Оңой эмес да. Мореки нан жөн эле катып калган. Таптаза көгөргөн эмес, бузулган эмес. Мынакей ушуларды ыргытат чаң болуп. Мусорныйдан алынып аткандан кийин муну малдан башкага бере албайт экенсиң. Эгер таза кухнясында туруп ушуну билбейм, башка бир нерсе жасаса болот беле деген ой келет да, туугандар. Кыйын.